Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу жазаларды аткаруу кызматынын каржы жана чарба башкармалыгынын жетекчиси Аваз Каримов мырза менен маектешүүгө келдик. Биз менен болуңуздар. Эфирде беш собол. Аваз Абдылдаевич, азыркы сиздерде болуп жаткан 47 колонияны көчүрүү маселеси боюнча кененирээк сизден билели деп келдик. Кандай тартипте көчүрүү иштери башталды? Биздин жазаларды аткаруу тутумуна тиешелүү мейли жабык типтеги мекемелер болобу, мейли тергөө абагы болобу, ошолордун ичинен шаар чегинде жайгашкан мекемелер боюнча ушундай көйгөйлүү маселе коомчулуктун көңүл чордонунда акыркы 5-10 жылдан бери десем жаңылбайм. Мисалы алып айтсак, андай эле көчүрүү маселелери бул 47 мекемеден тышкары номер 21 тергөө абагы Бишкекте жайгашкан, номер 25 Ош шаарында жайгашкан тергөө абагы, номер 23 Каракол шаарында жайгашкан тергөө абагындагы шаар тышына чыгаруу маселеси көтөрүлүп келет. Бул маселе мурунку өкмөт башчылары, мамлекет башчылары учурунда да көтөрүлүп келген. Атап айтсак, 47 мекеме боюнча 2019 жылдын май-июнь айларында өкмөттөн тиешелүү тескеме токтомдор чыгып, ошол тескеме токтомдорго ылайык министерстволор жана ведомстволор аралык жумушчу топ түзүлүп, ошол жумушчу топ белгиленген убакыттын ичинде 47 мекемеде ооруканасын көчүрүү боюнча иштеп чыгып, өзүнүн сунушун өкмөткө киргизген. Аны өкмөт жактап, дагы да болсо ошо өкмөттүн токтому менен мунун долбоорлук сметасын иштеп чыгууга тиешелүү акча бөлүнүп, ал долбоорлук смета иштелип чыгып, архитектура жана курулуш агентствосунун оң жыйынтыгы берилген соң гана ушул иштер башталды. Толук кандуу көчүрүү иштери качан гана борбордук оорукана ошо курулуп бүткөндөн кийин ишке ашат. Ал эми борбордук оорукана болсо, биз буга чейин айтып кеткенбиз, ал жана жумушчу топ тандаган Молдовановка айылында жайгашкан 31 мекеменин базасына которулат. Ал эми мындай ооруканада эмес, өзүнүн мөөнөтүн өтүп аткан соттолгондор 8 жана 27 мекемеге режим боюнча мөөнөт өтөп. Көчүрүү иши башталган учурда кандай тартипте жүргүзүлөт? Алдын ала мындай эсептелгенби? Анын баары эсептелген, ал боюнча өзүбүздүн мыйзам жоболор бар. Жоюу жөнүндө токтом бар, чыгат. Ал азыр согласованияда жүрөт. Ошонун негизинде көчүрүлөт, ал эми бул мекеме жоюлат. Укуктук талаадан алып карай турган болсок, бизде передислокация же болбосо көчүрүү деген түшүнүк жок да. Бизде реорганизация бар. Организация, то есть кайра түзүү, же болбосо ликвидация, жоюу. Укуктук талаада ушундай гана нормаларыбыз бар. Экинчи четинен жоюлуп башка которулуп аткан себеби бүгүнкү күндө спецконтингенттин саны салыштырмалуу акыркы 5-6 жылга караганда кескин азайды. Соңку ушу 3 жылдан бери ушул тема актуалдуу болуп келатпайбы? Негизи эмне себеп болду? Мунун негизги өзөгү эмнеде жатат? Негизги өзөгү биринчиден бул мекемелер курулган маалда асты 20-жылдын башында же болбосо 40-жылдары курулган. Ошол маалда курулганда ушул мекемелер турган жерлер шаардын чеги болуп эсептелген. Бүгүнкү күндө шаардын ортосу болуп калды, калк жыш жайгашкан аймактар болуп калды. Андан тышкары бизде бир ок чыгарууга мүмкүн болгон, ок чыгарууга дуушар болгон бир мүмкүнчүлүк учурлар болот. Ошондо биздин тутумга тиешелүү соттолгондорду кайтаруу жана коштоп жүрүү департаментинин солдаттары, кызматкерлери ошондой учурга барып калганда ок чыгарууга, калк жыш жайгашкан аймакта граждандык кишилер да кокустап калышы мүмкүн. Андан тышкары шаардын ген планына да кедергисин тийгизип аткан учурлар бар. Ушул Ибраимова көчөсү барып туруп биздин тергөө абагына такалат. Андан ары алып кеткенге тергөө абагы турат 21.
Ошол эң негизги себептердин бири бул коомдук коопсуздукту камсыздоо. Ушундай коопсуздук жараткан учурлар буга чейин болгонбу, катталганбы? Коопсуздук жараткан учурлар болгон. Мисалы, сырттан келип туюу салынган нерселерди соттолгондорго ыргытып таш берүү тосмо аркылуу. Ошондо качып кеткенде жанагындай эгерде бир кылмыш, ошолордун кыймыл аракетинде кылмыш иштери бар болсо, жанагындай ок чыгаруучу мезгил болгондо жанагындай жерден чыгарылбай калган учурлар болгон. Жанагындай факторлорго тиешелүү. 47 колония эгерде орду бошой турган болсо, бул мамлекетте калабы же жеке секторго өтөбү? Жок, биз мамлекеттик орган катары аны шаардык муниципалитетке же болбосо Кыргыз мүлк фондусуна өткөзүп беребиз. Ал жактан аны өздөрү карап, социалдык тармакта объектилер курулат. Жеке ишкерлерге өткөзүп берүү андай компетенция жок бизде. Номер 1 СИЗОдагы көчүрүлөт деген маалымат угуп жүрдүк элек. Бул Ал маселе дагы бүгүн көңүл чордонунда, ал боюнча жумушчу топ өзүбүздүн кызматында ишкерлер иштеп атат. Бүгүнкү күндө жетекчилик тарабынан ал маселе да коюлган, көчүрүү боюнча долбоорлук сметасын эсептеп чыгуу боюнча бюджеттик чыгымдарга каратып азырынча ушул маселе. Кийинки орусча долгосрочный, среднесрочный перспектива деп коебуз, ал каралган. Жана мен жогоруда айтып кетпедимби? Берки Оштогу, Караколдогу тергөө аймактарындагы. Андан тышкары кошуп айта кетсем, Жалал Абадта да шаардын ортосунда жайгашкан ушу 47 мекеме сыяктуу эле 10 мекеме бар. Ошол мекемени азыр Жалал Абадтан шаардын тышына, Базар Коргон районунун территориясына шаардан 25-30 километрге жетпеген аралыкта болуп калат. Ошол жака көчүрүү боюнча да иштер кызуу жүрүп атат. ушул мекемелерди көчүрүүдө мындай татаалдык жараткан жагдайлар кайсылар? Татаалдык жараткан жагдай деле жок. Ал жерде коюлган тапшырмага ылайык жетекчилик жактан, өкмөттөн болобу, андан жогору биздин президент тарабынан болобу, биз как аткаруу бийлигинин бир бөлүгү катары жумуш аткарып атабыз. Башка министерстволор, ведомстволор менен биргеликте коюлган тапшырмаларды аткарып, жумуш өз учурунда жылып атат. Болгону гана ушундай коомчулукка туура түшүндүрүү гана иштери бар. Болбосо бир кандайдыр бир үчүнчү кызыктар тараптар ушуну башкача мааниде мындай кылып жеткирип жиберген учурлар болуп атат. Ошол гана жер болбосо кыйынчылыктар жок. Анан экинчи маселе албетте финансирование жагы, ал пока чечилип атат. Аталган мекемелерде бир катар бөлүмдөр иш алып барат эмеспи? Ошолордун катарында маселен саламаттыкты сактоо тарабынан булардын иши кандай өзгөрүүгө дуушар болот? Бул тармак боюнча айта кетсек, ушул 31 мекеменин базасына борбордук оорукананы которуу эң биринчиден ушу саламаттыкты сактоо министрлигинин кызматкерлери менен макулдашылган жана алардын жумушчу тобунун карап чыгып оң тыянактагы жыйынтык бергенден кийин гана биз бул ишти баштаганбыз. 31 колониянын мекеменин базасына которууну. Ал жерде 265 орундуу 4-5 бөлүмдөр ачылат, которулат. А жерде көп функционалдуу бөлүм бар, хирургия бөлүмү бар, неврологиялык бөлүм бар. 265 орундуу оорукана болуп эсептелет. Бүт иштеп аткан медициналык тармактагы кызматкерлер ушул жака барып жумушун уланта берет. Ал жагы бүт каралган. Алмазбек Атамбаев маселеси боюнча дагы кеп козгойлук. Учурунда Алмазбек Атамбаев өзү демилгелебеди беле ушул 47 колонияны көчүрүү туурасында. Жанатан, сиз айтып атасыз, ошол 3 жылдык процессти айттыңыз, анан бүгүнкү күнгө келгенин айтып атасыз. Саясий өңүтүү кандай? Саясий өңүтүү жөн гана төпкөлүү го дейм. Окшош ушул маалга туш келип калды, анан айтылып атса керек. Ал мен жогоруда айтып кеткендей дагы белгилеп айтып коеюн. Бул акыркы 5-10 жылдагы коомчулукта көтөрүлүп келаткан маселелерден болчу да. Ошол 18-19 жылдары ушул көчүрүү маселеси кичине ордунан жылып, ошондо жана иштер башталган. Ал кишиге тиешелүү именно ошол киши ошол жерде
отургандыктан кийин аны шаардын чыртына чыгарыш керек болуп, ошого байланыштуу бул иш-чаралар болуп атат деген бул мындай туура эмес болот. Негизи ушу жаза аткаруу мекемелериндеги буга чейинки башкы көйгөй болуп келген маселелердин кайсынысы азыр ыкчам чечилип баштады деп белгилейсиз? Башкы көйгөй мисалы биздин муктаждыкты жаап турган сумманын бизге республикалык бюджеттен 34-36% гана берилчү. Бүгүнкү күндө ошол пайыздык көрсөткүч 64-66%га чыкты. Ошонун негизинде жана мен жогоруда айтып кеткендей незащищенный статьялар иштеп, ошол эле курулуш тармактарында жакшы алгылыктуу иштер жүрүп атат. Мындан мурда башталган соктук укуктук реформанын алкагында көп биздин мекемелерде, көп объектилерде курулуш иштери жүргүзүлүп, өзүңүздөргө коомчулукка белгилүү болгондой күзүндө эле Степной айылындагы районун экинчи мекемеде ошол объектилерде ачылыш болду. Ошондой ачылыштар президентибиздин жарлыгына ылайык четки аймактарды, чек арага жакын жердеги аймактарды күчтөндүрүп, ошол жака көңүл бөлүү маселеси коюлган. Ошонун алкагында бизде Кызылгыя шаарында, Баткен областынын Кызылгыя шаарында жайгашкан биздин бир жатак абабыз бар эле. Ошонун жакында эле жаңыдан куруп, анда ишке киргиздик. Аны барып биздин төрага өзү ачуу азым кылып келди. Ушундай көп жакшы алгылыктуу иштер болуп атат. Сиздердин бир кошумча чарба тармактарыңыздар бар эле? Өндүрүш тармагы жылдан жылга баягы прогрессивдүү түрдө жакшы көрсөтүштөргө ээ болуп келатабыз. Ошол тамак аш, эт багытындагы продукциялар менен кээ бир түрлөрүн 100%га өзүбүздүн күчүбүз менен жаап атабыз. Атап айтсак, ошол эле мен жогоруда айтып кеткен Кызылгыя мекемеси ушу биздин жаза аткаруу тутумунун муктаждыгын 100%га жабат пияз боюнча. 45-чи мекеме Чүй облусунда жайгашкан, Беловодский шаарында. Союзга болгон муктаждыктын баарын жабат биздин тутумдун. Андан башка картошкага болгон муктаждыктын бир 60-70%ын өзүбүздүн күчүбүз менен жаап атабыз. Андан тышкары курулуш материалдарынан кирпич өндүрүлөт, пескоблок сыяктуу, жумуртканы өзүбүз өндүрөбүз, тоок багабыз ошол жатак абактарында багылат. Алыш көрсөткүчтөрү жакшы. Анан быйылкы өндүрүштүк иш-мерчемдери дагы ар бир мекеменин географиялык жайгашуусун, кайсы жер тилкесин кандай иштетет, кайсы облустта кайсы продукцияны алуу оңойраак, ошонун баарын эске алып иш-мерчеми түзүлгөн. Жөжөнү күздө санам демекчи, жыйынтыгы күздө жакшы. Өндүрүштөн тапкан кирешелериңиздер канча пайызыңыздарды мындай толуктап берип атат? Өндүрүштөн тапкан кирешебиз былтыркы жылдыкы өткөн жылга салыштырмалуу бир аз 2 миллионго аз болуп калды. Себеби акыркы жүрүп аткан сот укуктук реформанын негизинде биздин реформалардын негизи эле жүрүп аткан реформалардын негизинде бюджеттик кодекске да реформа өзгөртүүлөр кирген. Ошонун негизинде бизде түшүп аткан киреше бюджетке кетип аткан республикалык. Азыр ал боюнча кайра ордуна келтирүү иштери жүрүп, ошол кодекске өзгөртүү киргизип атат. Ал биз ойлогондой пайдага чечилип калса, биздин кирешебиздин, пайдабыздын көрсөткүчү кайра жогорулайт деп ойлойм. Сиздердин кызматкерлер толук потенциалын пайдаланып иштеп атат деп айта аласызбы? Эмне жетишпейт? Турак жай маселесинде бир аз маселелер бар. 18 жылы Бишкек шаарында 9 этаждуу 2 үй курулуп, жалпы саны 81 батирлүү үй бүткөрүлүп, кызматкерлерге берилген. Андан кийин 19-20 жылдары Жалал Абад, Нарын жана биздин Чүй чөлкөмүндө облусунда да үйлөр берилген, курулуп. Булар дагы да болсо батирге үйгө болгон муктаждыкты толук жапкан жок.
Ошол жерде бизде бүт проекттик сметасы, долбоорлук сметасы түзүлгөн, дагы 2-3 үй курулчу. Бизде Бишкек шаарында жерибиз бар, жана 9 кабаттуу үйдүн жанында. Ошол жерге үй салынса, кызматкерлерибиздин, биздин кесиптештердин өздөрүнүн жумуштарын алып барганга мындан да жакшы стимул, жакшы белек болмок деп ойлойм. Анан жанагы эле незащищенный статьялардан ушул кийим-кечек жагына кичине акча мурункуга караганда жана жогоруда айтып кеткен жакшыраак акча бөлүнүп атат, бирок баары бир жетишерлик деңгээлде эмес. Реформалоо дегенди кандай көрөт элеңиз? Жазык аткаруу тармагын реформалоо бул эң биринчиден бүгүнкү замандын талабына ылайык, негизи эле дүйнөлүк масштабда бизге окшогон тармакта кандай жумуштар болуп атса, ошо эл аралык меморандумдарга биздин Кыргыз Республикасы катышкан. Негизи эле адам укуктарын биринчи орунга коюп, анын ичинде соттолгондордун дагы, кызматкерлердин дагы ошого шайкеш иш алып баруу деп ойлойм реформаны. Анын ичинде баары бар. Ошол эле биздин жана турак жай маселе, соттолгондорду жумуш орду менен камсыз кылуу, соттолгондорду кайра коомго пайдалуу адам кылып, оң кылып түзөлүп келген биздин жаран кылып кайтарып берүү. Ошонун баары ошо реформанын өзүнө камтыйт. Санариптештирүү багыты канчалык сиздердин жумушуңуздарды жеңилдетти деп айтасыз? Санариптешүү багытындагы жасалып бүткөн жумуштар бизди бир топ эле жакшы жеңилдиктерге алып келди. Атап айтсак, жалпыңыздарга маалым болгондой, 20-жылы дүйнөнү каптаган коронавирус пандемия маалында ошол санариптик убагында жүргүзүлгөн иштерге ылайык онлайн түрдө сот отурумдары өткөзүлдү. 600 миңге жакын, мен азыр так эсимде жок. Мурда ошол маалда бизге өкмөт тарабынан токтом аркылуу бекитилип берген биздин комиссия бар болчу. Комиссия соттолгондорду жата абагына мекемелерге бөлүштүрүү үчүн ар кайсы региондорго чыгып келчү. Ошол комиссиялардын жумушу дагы онлайн режимде өткөрүлдү. Бул багытта дагы аябай жардамы тийди. Бюджеттик акчалар экономдолду десем болот. Ошол эле бензинге кеткен чыгымдар, ошо кызматкерлердин, комиссиялардын барып келген командировкалык чыгымдары. Андан тышкары эң биринчи мааниге ээ болгон санариптик реформада алкагында жүргүзүлгөн мекемелерге орнотулган байкоочу камералар. Боди камера деп коет, сотрудниктердин өзүнүн төшүнө тагылган. Андан тышкары территориясында, мекеменин территориясында орнотулган ошо видео байкоолор дагы жеринен оперативдик түрдө болуп аткан жанагындай мыйзам бузуу болобу, тартип бузуу болобу, ошого жеринен тез чара колдонууга шарт түздү бизге. Аваз Абдулдаевич, маегиңизге рахмат, ишиңиздерге ийгилик.